Мына сіздерге bir нәрсе түшүндүрүп кетейин. Эмнеге генеральный прокурор маалымат массалык каражаттарына көп чыкпайт? Эмнеге ар бир нерсе үчүн чыкпайт? Анткени ар бир органдын өзүнүн бир талаптары бар да. Биз мыйзамды так жана бирдей аткарышын көзөмөл кылабыз. Мына кошуна өлкөлөрүн карасаңыз, баш прокурор бир дагы жолу интервью бербейт журналисттерге. Бизде демократиянын күчү, мына маалымдоо каражаттарын сиздердин күчүңүздөр менен биз чыгып үстүртөн болсо да айталы деп чечтик. Анткени мыйзамды так бирдей аткарышын көзөмөл кылып отуруп, биз азыр кылмышка шектелген фирма, шектелген адамдардын фамилиясын жарыя кылуу мыйзамга туура келбейт да. Пиар үчүн мен азыр бардыгын айта берсем болот. Бирок мен ага барбайм. Ошол иш боюнча тактап коелу. Жалпы канча ошол министрликтен канча кызмат келип атат ушул иш боюнча? Министр бар ичинде, министр, зам министрлер да. Министрге жете элекпиз. Министрлерге да жетип калышы мүмкүн. Эми тергөөнү сиз ачпай эле коюңуз суранычы. Көптөгөн кызмат адамдары бар. Көптөгөн кызмат адамдары бар. Кызмат адамдарын чекеде мүмкүн камалганда угасыздар. Азыр тергөө жүрүп атат. Алдын ала айтып, тергөөнү бузуп албайлы. Бул боюнча негизден биз кылмыштын бетин ачтык. Ошол изге түштүк. Азыр аягына чыгаралы, анан соттон өкүм чыккандан айтылат. Мен дагы пиар үчүн элге силерге жагыш үчүн азыр чекеден сайрай берсем болот. Бирок мыйзам деген бар да. Сактайлы мыйзамды.